Кудайдын чакырыгы 28 февраль. Коркунуч сезими ар бир адамга тааныш. Адам көп нерседен коркот. Өз үчүн коркот, жакыны үчүн коркот, келечектен, жалгыздыктан коркот, адамдардан коркот. Дагы адам Кудайдан коркот. Кудайдан коркуунун эки жагы бар. Ал мени жазалап коет деп титиреп коркуу жана Кудайды капа алгандан коркуу. Калчылдап жазадан коркуу эмес. Кудайды терең урматтоо менен, сыйлоо менен, ага тил алчак болоюн деген туура коркуу. Кудайдан коркуу акылмандуулуктун башталышы делет ыйык жазууда. Кудайдан туура коркуу адамдарга жакканга аракет кылбайт, күнөөнү жек көрөт. Эч ким көрбөй турган жерде да таза бир менен жашайт. Кудайдан коркуу жүрөктү тазалайт, мүнөздү калыптандырат жана ишенимди тирүү кармап турат. Ал эми адамдардан коркуу кандай? Адамдардан коркуу башкалардын көз карашынан, оюнан көз каранды кылып коет. Адамдардын сөзүнөн, соттоосунан коркот. Жазууда мындай аят бар. Адамдардан коркуу тузак коет. Ал эми Теңирден үмүттөнгөн адам коопсуз болот. Адамдардан коркуу күнөө менен компромисске барууга түртөт. Кудайдын эркин аткарганга тоскоол болот. Көптөгөн адамдар бүгүн чындыкты билишет, бирок аны менен жашагалар келишпейт. Анткени Кудайдыкына караганда адамдардын оюнан коркушат. Ыйса өзү бизге приоритеттерди коюп берген. Денени өлтүрүп, бирок жанды өлтүрө албагандардан коркпогула. Жанды да, денени да оттуу көлдө өлтүрө ала тургандан корккула. Ооба, адамдар соттошот, бөлүшөт, капа кылышат. Бирок мунун баары убактылуу өтүп кетчү нерселер. Эң негизгиси жана эң маанилүүсү түбөлүктүүлүгүбүз Кудайдын колунда болуп жатпайбы? Адамдардан коркуу кул кылат. Кудайдан коркуу эркин кылат. Ошондуктан адамдардан эмес, Кудайдан коркуп, аны урматтап жашайлы. Адам эмне дейт дебей, Кудай эмне дейт деген суроо туура болот.